Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү күндө Пакистандын эң ири шаары Карачиде мамлекеттик кызматтар убактылуу токтотулуп, ишканаларды жабууга үндөшүүдө. Анткени нөшөрлөп жааган жамгырдан суу ташкындары күч алып, инфраструктураларга зыян келтирип, ишембиден бери кеминде 15 адамдын өмүрүн алып кетти. Жекшембиге караган түнү Карачиде 60 мм ашык жамгыр жааган. Бул бир нече сааттын ичинде бүтүндөй бир айлык жаанга барабар. Жыл сайын жайда бир нече ай бою Пакистан нөшөрлөгөн муссон жамгырлары менен күрөшүп келет. Бирок акыркы жылдары эксперттер климаттын өзгөрүшү аба ырайынын калыптанышынын тездетип жатканын айтышат. Синд провинциясынын борбору жана дээрлик 16 миллион калк жашаган Карачиде бүтүндөй кварталдар жарым-жартылай суу астында калды. Булай сууда тизесинен ылдый сүзүп бараткан адамдарды, унаалар топон сууга тыгылып калганын көрүүгө болот. Аллах баарыбызды ушундай кырсыктан сактасын. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар.